Барлықтарыңызға салам. Жерим, кандайсың? Мага жөнөтүп койсоң, быть гостем деген эмеси бар эле го, функциясы. Чатам ба? Кандайсың? Көрүндү. Жакшы эле угуп атабы меники? Угулуп атат, көрүнүп атат. Мен нечи ноутбуктан кошо албай койдум. Телефон менен кирдим акыры. Мен прямой эфирге чыккан эмесмин, биринчи жолу балдарымды куып алып эми. Меники үйдө возможность болбойт андайга. Нормально эле угулат. Угулат экен, жакшы. Шек эле турасың, Ооба. Угулуп атат, Окей, хорошо. Айгерим, өзүң жөнүндө айтып берсең, мен да сени биринчи жолу көрүп атам прямойдон. Айгерим аркылуу таанышып калдыбыз. Өзүмдү тааныштыра кетейин, Мен Дүйшөкеева Айгерим болом. Азыркы учурда ошо Фабрилик компаниясынын серебряный директорумун. 3 баланын энесимин. Бишкек шаарында турам. Мен дагы көбүнчөлөргө окшош эле, мен дагы ошо үйдө кичүү келинмин да. Мен да кайнене кайнатам менен турам, Кудайга шүгүр. Акырынта менен ошо өзүмдүн келиндик кызматымды аткарганга да жетишем, өзүмдүн жеке менчик бизнесим да бар деп айтсам болот да азыркы учурда. Сонун турбайбы эче. Балдарың канча ачып калды, улусу кичүүсү? Мен негизи турмушту эрте кургандыктан азыркы учурда улуу балам 9 жашта, өзүм 26 жаштамын. 17 жашта турдум да. Ортоңку балам 8 жашта, кичүү балам 4кө чыгат. Ошо Кудайга шүгүр 3 эркектин, 3 уулдун апасымын. Сонун турбайбы? 3 бала менен үйдө отуруп еще кайнене кайнатам менен плюс еще иштеп бардыгына жетишет турбайсыңбы? Ооба, Кудайга шүгүр. Көбүнчө ошо айымдар айта берет, баягы биз деген бала менен жетишпейбиз, анан балам болгон үчүн иштей албайм депчи. Мен наоборот айтам да. Балдарыңар болгон үчүн иштей албайм эмес, наоборот балдарыңар болгон үчүн иштеш керек деп айтам да. Анткени бүгүнкү күнү жашоодо эмне болуп кеткенин билбейбиз да бизчи. Анан дайыма эле ошо баланы карап жашооңду убактыңды өткөрө берсең, эртеңки күнү кандай турмушта, кандай абалда болуп каласың билбейсиң да. Андан көрөп арканды алыс ташташ керек да дайымачы. Максатты алыс коюш керек. Ошо балдардын келечегин ойлоп, азыркы учурда ошо жаш кезиңерде иштеп кыймылдап албасаңар, уже возраст болгондо анын баары өтүп кетет да. Көп мүмкүнчүлүктөр өтүп кетет. Ошондуктан айтып кетчү нерсем ошо үйдө отурган үй кожойкелер балдар менен отуруп иштей албайм дей турган болсоңор, бул туура эмес да. Наоборот, балдар менен отуруп иштеш керек. Аракет кылыш керек да. Жөн эле бала менен эле убакыт өткөрө бербей, ошо бала үчүн дагы иштеп ошо чоң ийгиликтерге жетсеңер болот. Фабрикке кантип келип калдың эле? Келгениңе канча болду? Ким чакырды эле? Фабрикке болсо мен 2017 жылы келгем. 2017 жылы 26 февралда регистратор болдум. Фабрикке келгениmin себеби бул мен негизи эле ошо балдарымды уда төрөгөндөн мен да убактым болчу эмес да негизичи. Анан
Одноклассникке эле кирчим, Инстаграм эчтеке вообще сөз тармактарга жазбай алайт да. Анан кийин ошо кайнысиңдим айтты, жеңе азыр ушундай мода болуп атат, Инстаграм деген аябай прям базар болуп кеткен дечи. Анан ошону көчүрүп берген магачы. Анан көчүрүп берип эле ошол күнү эле прям кирсем эле ошо рекламаны көрдүм. Рекламаны көрүп, анан эмне жумуш болду экен деп кызыгып эле сразу эле өзүм наставницама жаздым. Наставницам Мамитова Гузалина Жалал-Абадтан болот да. И ошодон баштап эле дальше уже Россияга кетет да, Мариям Умарованын веткасына кетет. Бирок азыркы учурда ушу наставница каршы иштебей калды көп болду. Бирок ошо өзүмдүн Жапарханова Муминат деген Дагестанда наставницам бар, вышестоящий. Аябай жардам берген, ошол азыркы учурга как подушка катарыбыз, экөөбүз теңбиз. Азыркы учурга чейин экөөбүз аябай мамилебиз жакшы да. Мен ал алыс болсо да ага белектерди жөнөтүп турам, потому что ага разымын да ошол жумушка. Мен ушинтип кандай бир кыйынчылыктарым болсо да, всегда мага поддержка кылчу да. Эч качан мындай эметпе, налыба, мынтпе, тинтпе деп көп нерсени үйрөткөн, ошондуктан мен аябай ыраазымын ага. Анан экөөбүз ошо мамилебиз жакшы, Кудайга шүгүр. Ошентип анан Фабрик компаниясына келип, сразу Инстаграмдан көрүп рекламаны жаздым, сразу эле жазып өзүм. Анан регистрация кылышты. Регистрация кылганда эле сразу группага кошту, рабочий группага кошкондо эле прям ой, добро пожаловать, тиңдей мындай дегенде эле прям мага өлө жакты да. Сразу баягы элестетсең эле кечке эле үйдө отуруп булунуп каласың го, баягы кечке элечи. Одно и то же да, анан тияка кирсең эле кыздардын баары прям аябай тоза болгон, аябай сүйүнгөм да. Мен өзүм да общительныймын негизи. И өзүм да ошентип баягы бар менен таанышып, тил табышып сөйлөшүп кеттим. Анан сразу эле ошо эртеси күнү, по-моему, заказ кетирдим. Заказ кетирип эле как раз 3-чү каталогдун аягы болчу да. Анан мынча күндөн кийин уже каталог бүтөт, жетишип калышак эметкенге дегенде, анан сразу заказ кетирип, оформление кылып, анан бүт наставницам айтканын жана Инстаграмдан мынча профиль ачышың керек, мынтип иштеш керек деп баягы биздин текстер жөнөтөбүз го. Ошолордун баарын эле аткарып эле уже сразу март айынан баштап иштеп баштагам да. Ошентип Фабрик компаниясына келип калдым. Ошо жаңы кат алгандачы мурун эме болгондо 50 балл жабыш керек да, личный ошондой актив болуш үчүн башкача болчу экен, биринчи шартта. Ошол кезде сиздерде да ошондой беле? Жаңы кат алган кезде. Жок, андай эмес болчу. Биздики деген как обычно эле, по-моему, 1365 сомго актив болсом керек. 50 балл деле не обязательно болчу да. 50 балл деле мен деле билген эмесмин, 50 балл боюнча биз баягы сразу айтпайбыз го кыздаргачы көбүнчө. Анан 50 балл дегенде мага деле айтышкан эмес да. Мен иштей бергем, анан мага уже айлыкка жетейин деп калганда, айлык алыш үчүн 50 балл кылыш керек деп айтканда, мен да таң калып койгом да. Анан наставницама айттым, анан ой, это не проблема, анан тиңдей мындай дегенде, анан хорошо деп эле мен деле ага макул болдум да. Сен получается ошол кезде эле 3 бала менен отуруп эле сразу эле иштеп кетипсиң да, келип туруп эле. Эч ойлонбой. Ооба, мен ушунчалык айтып атпаймынбы, ушу баягы үйдө отуруп булугуп кетсем керек да. Прям аябай ушундай прям огонь менен киргем да жумушкачы. Эч нерсени карабай эле түнү отурчумун. Инстаграм деле айтып атпаймынбы, вообще не разбиралась да Инстаграмданчы. Билбегендеримди сурап аттым. Баягы сүрөт киргизген эми оңой эле го, видеолорду 1-2 көрүп эле үйрөнүп алдым да. Ооба. Ошондой эле постепенно уже акырындык менен уже ийгиликтерге жете баштадым. Уже график менен иштеп баштаганда эле уже кыздар звонить этип баштады, WhatsAppка чалып башташты, жазып башташты, реклама ойнчу, анан значит болот экен дедим дагы, анан еще больше наоборот интерес пайда болду да мендечи. Ошондой эле иштеп азыр иштеп баштаганда мындай дешет да, катталган каталып коюшат, анан актив болгонго келгенде эле көбүнчөндө проблема да, үйдө отурсам менде акчам жок, акчаны кайдан табам деп. Сен ушул ситуациядан кантип чыктың эле биринчисин актив болуш үчүн? Мен актив болуш үчүн особо деле прям мындай кыйналдым деп айтпайм. Мен деле үйдө отурам, конечно, үйдө отурам, бирок и так эле биз үйдө шампунь, зубный паста, майда чүйдөлөрдү алып атпайбызбы? Базардан алган менен тиги фабриктен алгандын разницасы бир топ эле чоң да. Биякта подарка, скидкалар бар, магазинден, базардан барып алып келсең рахмат деп эле коет да, соодаңызга рахмат деп эле коет да. Даже зачем деле, может быть, анча мынча акчаны да бербей да коюшу мүмкүн да. Билбейбиз да, канча сом сатат экенин. Анан биякта ортосунда посредниктер көп да.
Ошондуктан мен жолдошума эле айттым, ушундай экен, ушундай Арифлеймде эле компания экен деп. Буга чейин Арифлейм компаниясында иштеп көргөм өзүм дагычы, анан опытым бар да, иштегенимде. Анан Арифлеймде иштеп көргөмдө мындай баягы сатып эле мындай маркетинг планына да кызыгып аптырмын да, чынымды айтсам, жаш болчу экенмин да. Анан Фаберлик компаниясына келип калганда мен ошо маркетинг планына ошо үйдө отуруп эле иштесе болот, сатуусуз дегенде ошого кызыккан болчумун. Макул деп башында оңой эле кирип кетсиң да, эч кыйынчылыгы жок башында келгенде новичоктордо бир кыйынчылыктар болот го, адам таба албайт, каттай албайт, же болбосо катаан актив кыла албайт, ошондой кыйынчылыктар сенде да болду беле? Мен чынымды айтсамчы, ошондой кандай десем, бир 10 киши тапсаң, ошо 10 кишинин арасынан баары эле прям идеальный иштеп кетпейт да, туурабы? Бул жакта деле статистика иштейт да. Мисалы, биз магазин ачсак же болбосо эки стоматологиялык эме болсо, экөөнүн бирөөсүн тандап туруп барабыз да. Мисалы үчүн тишимди бияка дарылайынбы же бияка дарылайынбы деп, алар өзүнүн эмесин карайт, красивогун карайт, качествосун карайт, баягы обслуживаниясын карайт да. Анан биз деген айта албайбыз да, мисалы үчүн могу киши келди, болду, гарантижон иштеп берет депчи. Ал жакта статистика деген, бул жак деген психологиялык жумуш да. Бул жакка деген психологически даяр болуш керек. Анан өзүң деле дайыма всегда өзүңө внушать этип эле, бул азыр келген иштебей атат, мен чакырган адам баары иштебей атат, заказ кетирбей атат деп отура берсек, анда эч качан өспөйбүз да. Бул жакта просто статистика. Өзүңөрдү ошондой нерсеге даяр кылышыңар керек да. Мисалы үчүн 10 киши алып келдим, азыр арасынан бир экөө кетирсе заказ, это уже все удачи деп эле, мындай жакшы эле болот депчи. Иштебегендер иштебей эле койсун баарына депчи. Это всегда так да. Любой эле жакта, любой бизнес баштаганда 1000 киши чакырсаңар, арасынан 100 киши актив болуп туруп эле, ичинен 10 киши, 5 киши эле максимум иштеп кетет да. Анын арасынан баары иштеп кетпейт. Баары иштеп кетсе, анда жашоо вообще башкача болмок да. Анда адамдын баары эле байып кетмек, баары эле башкача болмок да. Ошол үчүн бул жакта деген статистика иштейт да. Ошон үчүн дайыма өзүбүздү психологиялык жактан даярдаш керекпиз да. Эч качан мындай кыйынчылыктар болот, любой эле жакта болот. Эч качан оңой жумуш жок да. Биз мисалы үчүн көчөгө барып оор нерсе көтөргөн жокпуз, же болбосо баягы Швейде иштегенде эле эжелерди элестетип көрсөңөр, түнү күнү отуруп алып тигишет, белдерине, бөйрөктөрүнө кандай зыян келет да. Алар азыр билинбегени менен, бирок убакыт өткөн сайын белдерине зыян болот да. Анан биз дагы ошолорду ойлоп, биз андай эле кыйынчылык кылып аткан жокпуз. Биз ушинтип берсек өсөбүз деп, жок дегендерге наоборот сынбаш керек да, өзүбүздү даярдап, жок десе ладно, хорошо деп коюп эле, башкасын издеп дальше кете бериш керек да. Алар артта кала берет, биз алдыга жыла беребиз. Ошондуктан андайга сынбаш керек. Мен негизи мындай көп кылып атам. Ошо дагы үйдө кайнене кайната менен болсо, 3 бала менен болсо, кантип жетишип аттың? Аларды да караш керек, баланы да караш керек. Жумушка кайсы убакытта иштеп аттың көбүнчөсү? Мен негизи жаңы катталганда эч кимге деле айткан эмесмин да. Жаңы катталган ошо кайнысиңим билчи. Кайнысиңиме айтып эле ошо регистрация болдум деп, заказ кетирдим деп, в основном баягы Инстаграмда отурганда түн ичинде отурчумун да. Түнү менен отурчумун, анан күйөөм айтып калды. Что-то соткада көп отуруп атасың. Мен күйөөм да аябай кызганчак негизичи, буга чейин иштеткен эмес. Мен эске да алып алгам, ошол үчүнчү анан иштеткен эмес да, азыркы учурга чейин иштебейсиң деп эле айта берет да, азыркыга чейинчи. Анан түн ичинде иштеп эметип калдым, анан күйөөм айтып калды да, ошо сен ушинтип эметип атасың, кечке телефондо отурасың дегенде, любой эле эркек ошентип айтат да, мисалы үчүнчү. Анан эгерде күйөөңөр действительно силердин эмеңерди уважать эткен болсо, баягы күйөөсү каршы болуп аткандарга айтып кетчү нерсе да. Күйөөңөр силерге каршы болуп, иштебей эле кой, зачем, анан тигиндей мындай кечке телефондо отурасыңар депчи. Биз бул жакта телефондо отурганда бирөө менен жазышып отурбайбыз. Мисалы үчүн же ар кайсы видеолорду көрүп убактыбызды кетирбейбиз. Сериалдарды көрүп отурганча чем ошого деле убакыт кетет да. Анткенче биз бизнес куруп атабыз деп ошо күйөөңөргө жакшылап түшүндүрүшүңөр керек да. Мен мисалы үчүн күйөөмө айттым, сен менин выборумду сыйлайсыңбы, мага чыдап кой дедим да, мен дагычы. Мага бир жыл убакыт берсең, мен иштеп көрөйүн. Эгерде мен результатка чыксам, мен анда иштеп кете берем. Эгерде результат болбосо, анда мен өзүм иштебейм деп күйөөмө өзүм сөз бергем да. Бир жыл мага убакыт бер дегем. Анан күйөөм дагы ошо айтты да, анан иши кылса абайла деди. Баягы эркектер по-любому жаман нерседен алыспайм дейт го.
Анан эле ошо уруксат берди. Анан ошондо тырышып иштеп баштадым. Мен да түнү күнү жарышып иштеп, анан Кудайга шүгүр түнү менен жазып чыкчумун. Уже эртең менен смскалар келе баштачу да WhatsApp'ымачы. И ошентип атып иштечүмүн. Күндүз баягы келиндик кызматтар, баягы өзүмдүн кайнене, кайнатам, балдарым дегендей. Күндүз ошо менен эле да. А так түнкүсүн соткада отурчумун. Уктабаган да күндөрүм болгон да, чынымды айтсамчы. 2-3 саат уктап эсим анан дальше болуп. Бирок азыркы учурда андай эмес да. Азыр как положено эле уже 2-3 спокойно жатып аласың и все. Калганыңда жата бересиң да, потому что азыр уже стабильность бар да жумушундачы. Ошондуктан силер дагы 2-3 ай стабильно иштеп койсоңор, уже командаңар чоңуйса эле уже арасынан лидер кыздар чыгат и уже силерге оңой болот да иштегенге. Анан баштаганда мисалы канча аккаунт менен иштечү элең, Инстаграмдан дагы кайсы социалдык тармактардан иштечү элең? Мен Инстаграмда баштаганда ошо биздин наставницабыз айткан 5 страница менен баштагыла депчи. Мен алар айткан башында 3 страница ачтым, анан кийин уже 5 страницага өтүп, 5 страница менен катуу иштеп баштагам да. Башында ошо өзүмдүн первоначальный командамды ошо Инстаграм аркылуу чогулткам. Ал жактан, короче, получается, будильник менен иштечимин да. Будильник коюп алчумун, 5, 6, 7 жолу кирип кетчимин даже ошо Инстаграмгачы. Кечке эле ошо сотка подписка в основном ошондой кылчумун. Мен дайректке вообще смска жазчу эмесмин да. Только подписка, анан реклама эле кылчумун да. Реклама ошентип эле иштечимин. Платный реклама же бесплатный? Нет, бүт баары эле вручную кылчумун. Мен вообще мондай боттор менен, эмелер менен колдонгон эмесмин. Азыркы учурга чейин ошондой колдонбойм. Подписка эле кылам, вручную эле, потому что вручную кылсаң эмнеси жакшы, что аудиторияң живой болот дагы, өзүң тандайсың да аудиторияңды. Когда боттор болгондо ар кайсы ар кимге подписка кылып берет да аларчы, алардын кереги деле жок да мындай жаткандачы. Ошондон лучше желательно кол менен эле бирөөнүн аккаунтун карап, действительно живой аккаунтбу же не живойбу, бизнеске эме тиешеси жок аялдарбы, ошолордун эмесин карап туруп ошону подписка кылсаң ошондо кичинемдей эмерээк болот, эффективныйраак болот да. Анан ошентип эле Инстаграмдан первоначальный командамды ошо Инстаграм аркылуу чогулткам. Андан кийин уже Одноклассникиде да иштедим. Одноклассникиде иштеп аябай жакшы результат болгон ал жактан дагычы, бирок мага эч ким айтып койбоптур баягы сен өзүңүн аккаунтуңан иштебе депчи. Мен болсо өзүмдүн аккаунтуман иштей бергем да. Ичинде толтура деген сүрөттөрүм бар болчу, балдардын сактап жүргөн сүрөттөрүмчү. Анан блокировать этип вообще жаап салышты да, ошондо мен прям ичим аябай ачып, до сих пор ачышат да ичимчи. Балдардын ушунча жыл сактап жүргөн сүрөттөрү, анан бирөө да мага айтып депчи. Анан азыр всегда өзүм кыздарыма айтам да, ачыкла вообще өзүңөрдү тийбегиле депчи. Анткени блокировка кылганда ошо көп сүрөттөрүм мен лично өзүмдүн башыман өттү да, анан башка бирөөнүн башынан өтпөсүн деген эле ойдо ошентип айтам да всегдачы. Анан Одноклассникиден менде 18 профиль бар. Азыркы учурда 4-5 эле профилим бар, азыр калгандарын ачып элем. Анан көп профиль менен иштеш керек да ал жакта. 1-2 профиль менен иштей албайсыңар. Ошо экемде иштедим. Ал жактан деле дружба жөнөтүп эле. Одноклассниктен кандай метод менен? Ал жакта деген дружба, в основном дружба эле жөнөтпөс, бирок көбүрөлөр болсо ошо дружбаны принимать этпей да коет да. Ошондуктан мен скасына эле жаза берчимин да сразу элечи. 1-2 эле смска да, максимум 3 же 5 смска жазасыңар. Если аккаунт эски болсо 5 смска жазсаңар болот. Жаңы аккаунт болсо 3-2 эле смска жазасыңар да, анткени адам көп жазсаңар уже блокировка кылып салат да. Ошондуктан көбүрөөк эметиш керек да. Көбүрөөк профиль болгондо ошондо кичине результат болот да. Получается, Инстаграмдан только подписка, бирок сунуш жазбайсың, директке эч кимге жазбайсың? Жок, мен вообще эме кача уже иштегениме канча жыл болду. Вообще мына Инстаграмдан дайректке вообще жазган эмесмин да. Азыркы учурга чейин жазбаймын да. Мен билбейм, өздөрү жазат экен да, өздөрү билет деп. Ошо подписка кылганда эле баягы өздөрү эле WhatsAppка жазып алчу да, жумуш боюнча ушинтип сурайын дедим эле, маалымат берип коесузбу депчи. Анан ошентип эле мен жаңы
ошо жаңы келген азыркы учурда ошо лидер болуп жүргөн кыздарым көбүнчө ошо инстаграмдан келишиптир да, азыр эстеп көрсөмчү. Сол методдо. Жакшы эле эме келишти да. Инстаграмды кандай жол менен толтурасың? Фабрилик жөнүндө информациябы, көбүнчө же өзүң жөнүндө информациябы? Кайсысы көбүрөөк? Мен деген күйөөм айтып атпайбы, күйөөм кызганчаак депчи, анан вообще мындай соц тармактарга кирчимесин да, анан Одноклассники ошо өзүмдүн профилим бар болчу, ютуб ал жака вообще мындай сүрөттөрүн киргизсем да, закрытый кылып киргизип койчумун да. Сактачумун ошонун сүрөттөрүн. Анан жакындан баштап эле уже күйөөм уруксат берди, уже акча таап атам, уже көрүп атат, баягы үзүрүмдү көрүп. Уже эчтекеге көңүлү жок, уже унчукпай да калды. Мурунда күйөөм соткамды текшерип эле ушинте берчү да. Азыр текшербейт дагы деп жазып атат деп коет болду да. Бул деле мага мен үчүн өтө жакшы, мындайча айтканда, уже доверие пайда болду бул жакта, уже мындай свобода да мага турмуш жактанчы. Азыр кыздар менен да жолугам мынтем десем, уже күйөөм спокойно кое берет да. Анан Инстаграмдын профилин мен в основном жалаң продукциялар менен толтурчумун. Жалаң эле продукциялар. Өзүмдүн сүрөттөрүн киргизчү эмесмин. Башка кыздардын баягы ийгиликке жеткен кыздардын видеолорун, эмелерин киргизчүмүн. Анан жалаң эле продукциялар болчу же красивый картинкалар болчу. Подписка астына обязательно текст жазам да, өзүмдүн телефон номерим менен обязательно. Вот недавно эле уже өзүмдүн сүрөттөрүн киргизип баштадым акырындык мененчи, потому что уже личный бренд керек экен. Ошону азыркы системада бизде мурунда в основном ошондой иштесек, азыркы учурда уже бренд кылып, уже лицоңду таанытыш керек экен да. Ошондуктан азыр уже мен киргизе баштадым. Эми өзүңдүн системаң жөнүндө айта кетсең, мисалы жаңы новичок келди, ага эмнеден баштайсың, эмнени түшүндүрүп бересиң полностью? Какой-то бир система бар, бир наставниктин, директордун өзүнүн системасы болот го. Биз жаңы келген кыздарга ошо биз регистрация кылабыз, башында регистрация кылып, анан группага кошобуз. Группадан всегда кыздарым, өзүмдүн лидер кыздарым бар. Жакшылап тозолго дейм, анткени мен өзүмдүн ощущениямды билем да, жаңы группага киргенде кандай тосолгон. Эми ар кандай адамдар болот экен, кээ бирөө болсо унчукпай эле отуруп калат экен, же рахмат деп жазбайт да, а кээ бирөө болсо сразу көрүнөт да, баягы адамдар активный болсо жазышып кетет да сразу элечи. Анан группага кошобуз, группага кошкондо эле уже мен личкасына кетем. Личкасына кетип эле ошо уже аудио менен жазам да. Мен жаңы келгенде даже аудио жазгым келчү эмес да, анткени уялып элечи баягы. Аудиода жазамчы эмесмин да, чынын айтсам. Азыр көп эле кыздар бар да, ошондой кечки переписка кылып жазат. Мен деле ойлоп көрсөм, бир жарым жыл ушуну жазып отурчу экенмин да, анан кийин наставницам айтчу да, сен жетишпей атасың депчи. Анан наставницаман жардам сурачумун да, тиге жардам берип койчу, буга берип койчу депчи. Анан ал болсо айтып калды, сен кечке печатать этип отурсаң, конечно депчи, аудио жаз деп атыпчы. Анан өзүнүн үнүнөн баягы уялып, аудио жазгандан да уялган күндөрүм болгон да менчи. Азыр көбүнчө кыздарда ошондойлор бар да. Анан по-любому мындай сүйлөп үйрөнүш керек экен да. Анан акырындык менен ачылып үйрөнөт экенсиң. Анан ошентип азыр аудио жазам, всегда аудио жазганда же болбосо телефон менен байланышканда баягы жылуу контакт болот экен да, баары бирчи. Переписка кылып атканда сен билбейсиң да адамдын настроениясы кандай, эмоциясы кандай экенинчи. Уже аудио жазып же болбосо эркиндей плант этсең, уже адамдын настроениясын билесиң, эмоциялары угулат, ошондой да. Ошондуктан мен азыр всегда аудио жазам. Аудио жазып ошо биринчиден ошо кабинетке кирген ссылканы жөнөтөм. Кабинетке киргенди үйрөнгүлө, анткени ал жакта биздин почти 50%, 40% жумушубуз болот дейм да. Заказ кетиргенди ошол жактан кетирип, продукцияларды ошол жактан көрөбүз, кыздарды ошол жактан каттайбыз деп. Анан биринчи кабинетке киргенди үйрөтөм. Ал кабинетке кирдим дегенден кийин, анан уже кийинки эмеге кетем да. Баягы заказдар боюнча айтам. Азыр силер мынчанчы күнү катталдык, мынчанчы күнгө чейин заказ кетирсеңер мынча суммага, силер мондай подарка аласыңар депчи. Эгерде шартыңар болбосо, анда кийинки каталогду кетирсеңер болот дейм да. Силерде ошо 2 каталог убакыт бар деп айтам. 3-чү каталог силер уже өчөсүңөр депчи. Мен мындай бирөөнү кыйнап, мажбурлагым келбейт да. Мен ушунтой эле баягы срокторун айтып коем. Анан заказ кетирсе заказ кетирет, заказ кетирбесе анда кетирбейт да. Мен аларды кыйнабайм. Мен мисалы үчүн иштейм деген адамдар өзүрү эле аракет кылат да, баягы өчүп калбайын депчи. Иштегиси келбеген адамдар өчсөм өчө берейин деп коет да. Ошондуктан мен аларды кыйнагым келбейт да.
Ошентип башында эң эскисе ошо кабинетке киргенди көрсөтөбүз, анан кийин заказ кетирип ошо каталогду ачып көргөндү үйрөтөбүз ошолорда. Анан баягы заказ кетирип продукцияны пробовать этип анан кандай экен деп атайын отзыв күтөм да. Эгерде действительно продукция жагып дальше больше эме кылса, ушул продукцияларды ошо өзүңдүн жакындарыңа мактап реклама кыл деп айтам да. Анан алар дагы эгерде алгысы келсе, скидка менен алгысы келсе, пусть келип сага регистрация болсун, регистрация кылганды да үйрөтөм деп коем да. Алар өздөрү ошо продукцияны алгандар алып, ошентип анан өзүнүн тааныштарын алып келе баштайт да. Ошондуктан мындай адамдар менен кандай десем, деген кыйнап монтип жумушка такай бербеш керек да, алар менен мындай мамиле түзгөндү үйрөнүш керек да. Любой жакта баягы адамгерчиликтүү да анан болуш керек да. Анткени сен заказ кетирсең, мынтип эле приказ бере берсең, любой эле адам приказды жаман көрөт да. Ошондуктан приказывать этпей, адам менен как жакшы жылуу мамиле эметип туруп, анан кийин түзүп, анан акырындык менен как дос катары сүйлөшүп кетиш керек да. Тааныш болуп ошо. Анан дагы бир нерсе, өзүңдүн лидерлериңди лидер болуп калгандан кийин бар да мындай мотивациясы түшүп кетет го бир моментте. Ошондо кантип мотивацияларын көтөрөсүң? Мотивация боюнча айта кетсем, мотивация деген как эме деп коет го, баягы душка түшкөндөй дечи. Мотивацияны дайыма алып турбасаң болбойт депчи. Мотивация деген в основном негизи эки вариант бар да, мотивацияны внутренний деп коебуз и наружный мотивация деп коет да. Внутренний мотивация бул деген адам өзүнө өзү ойготуш керек да. Өзүнө өзү ойготуп, кандай десем, мен фабрикте иштесем кандай ийгиликтерге жетем, кандай результат болот менде. Эгерде фабрикте иштебей эле ушу жашоом өтө берсе, кандай жашоого келем депчи, өзүнө какой-то эме кылыш керек да. Мен мисалы үчүн ошо көп эле кыздарга айтам, өзүңөргө ак кагаз алгыла дагы ошону экиге бөлүп туруп жазба. Фабриксиз жашоо кандай болот, фабрик менен жашоом кандай болот деп өзүңөрдү мындай көзкарашыңарды жазба дейм да, будущиңерди кандай көрөсүңөр депчи. Мисалы үчүн фабрикке келбесеңер деле, ладно, бала менен отура берген, мүмкүн башка жумушка барып иштейсиңер депчи. Гос жумушта бар кээ бирөө швеяга чыгып кетет, бирок ошол жактан жашооңор иштеп кандай максаттарыңарга жетесиңер, фабрик менен иштеп кандай максаттарга жетсе болот депчи, канча срокто деп эме берем да, суроо берем да. Ошондо адамдын кичине ойлонуп баштайт, мындай айтканда словесная картина түзүп бериш керек да адамдаргачы. Баягы көбүнчөлөр билбей эле отура берет да, эмнени ойлонушту билбейчи, бирок ошентип айтып койсоң, адамдар уже өзүнө как-то мындай картинаны представлять эте баштайт да, кандай болот экен. Анан адам пока өзүнүн внутренний мотивациясын ойготмоюнча, бул эң негизги нерсе да, наружный мотивация эч качан действие бербейт да. Мисалы үчүн мен өзүмдү алсам, мага хоть сен мондай кылсаң, анан тиңдей кылсаң, мондай болуп кетесиң, тиңип кетесиң десе, мен вообще мындай ишенбейм да. Мен пока өзүм ошо ичиме реальность мындай эметип көрбөсөмчү. Анткени мен деле азыр өзүм ойлонуп көрдүм да, ошо жаңы фабрикке келгенде, менин күйөөм иштетпесе, мисалы үчүн, мен 3 бала менен үйдө отурсам, анан мен кандай результатка келем деп мен өзүм ошондой суроо бергем да. Эгерде азыр убакыт өтүп атат, бала менен деле убакыт өткөрүп атам, жашоом өтүп атат, анан башка жумушка мен мисалы үчүн мугалимдин кесибин бүтүргөм, бирок мугалим болуп барсам бир 5000-6000 айлык алам да. Анан 5000-6000 айлык каяка жеткирем да, мисалы үчүн. Азыр 10 000-15 000 акча тапкандар деле эчтекеге жеткире албай атат да. Мисалы үчүн максаттарың, ар бир эле адамдын максаты бар, үй алыш керек, кому-то жер алыш керек, кто-то балдарын же болбосо жакшы мектепке, садикке бергиси келет, же ата-энесин курортторго, лагерлерге жөнөткүсү келет да. Бизде болсо ошонун баарын, ошо максаттарыңарды, мисалы үчүн фабрикте 1-2 жыл иштеп, машина алып алсаңар болот, жер алып алсаңар болот да. Мен мисалы үчүн гос жумушта иштеп, мугалим болуп иштеп жүрсөм, ошол 5000 сомду каяма тартам да, мисалы үчүн. Же светимди төлөйм, же эмне болот да. Ал бир четинен ошону ойлонуш керек да. Анан экинчи варианты бул деген жашоо турмушта ар кандай болот да. Азыркы учурда кээ бир кыздар бар да, мен ата-энем турат, ата-энем жардам берет, кайнена кайнатам колдоп атат, же болбосо күйөөм жакшы иштейт, акча табат, мага ошо жетиштүү деп коет да. Бирок турмушта ар кандай кыйынчылыктар болот да. Мен өзүмдүн эле ситуациямды айта кетсем, мисалы үчүн мен ата-энем 22 жыл жашаган, 22 жыл жашап, папам да мен мамамды иштеткен эмес да.
иштетпей эле мамам үй кожойке болуп балдарды карап эле отурган. Мен азыркы учурда күбөм айта берем да ошонучу. Анан 22 жыл жашагандан кийин ата энем ажырашып кеткен. Ата энем ажырашып аябай. Анан мамам ошол мезгилде, по-моему, уже 40ка жакындап калса керек да, возрастычы. 40тан өтүп калганда, анан мамам ойлонду да, мен жаштыгым баары өтүп кетти. Мен каяка барып иштейм депчи. Ошондой эле ситуацияда анан меники дагы ошол күйөөмө да айтып берем да, сен мени үйгө отургузуп коюп, анан эртеңки күнү ким билет депчи. Баягы азыркы учурда азыр семьяда ар кандай ситуациялар болуп атат да. Эми Кудай сактасын дейм да, күйөөмөн делечи, андай эле Кудай сактасын, бирок негизи жашоодо деген арканды алыс таштап, анан кийин баягы көп нерсени ойлонуп жүрүш керек да. Любой жактан артыңды ойлонуп жүрүшүң керек. Ошондуктан мен айтып кетчү нерсем ошо мотивация деген бул өзүңөр эме ойготуу нерсе да. Буну деген силерге бирөө бере албайт. Пока силер өзүңөр ичиңерди внутренний мотивацияңарды ойготуп, өзүңөрдүн жашооңор, биз деген билбейбиз да силердин жашооңордо кандай эмне ситуациялар болуп атканынчы. Ошонун баарын бирөө күтөт коет. Ата энесине жардам бергиси келет, мүмкүн ата энеси кыйналып, же мүмкүн туугандары кыйналып аткан болот, ошолорго жардам бергиси келет. Ошонун баарын ойготуп, же болбосо балдарын жакшы мектепте окуткусу келет, же бир нерсе алып бергиси келет, бирок убагында азыр колунда жок болуп аткан болсо, ошонун баары өзүнө мотивация болуш керек да. Мотивация деген бизге келип эле берип койбойт аны силергечи, ошону өзүңөр ойготушуңар керек. Андан кийин уже баягы өзүңөр ичиңердеги нерсени ойгонуп бир чечимге келгенден кийин уже наружный мотивацияны иштете башташ керек да. Наружный мотивация бул деген силер видеороликтер, баягы жакшы ийгиликке жеткен адамдар менен сүйлөшүү, алардын видеолорун көрүп, жана тексттерин, китептерди окуп ошентсеңер, ошондо силерге уже наружный мотивация келе баштайт да. Ошондо гана уже силер жыла баштайсыңар. Пока силер точно мындай катуу бир решение принимать этмейинче, силерде эч качан жыйынтык болбойт да. Ошондуктан бир чечимге келиш керек, ошону до конца улап кетиш керек да. Анан эки жакта эле жүрүп, бир иштейм, бир иштебейм, иштесемби же иштебесемби, бир күн кыз келип атат, келбей атат, же кээбирки кыздар бар баягы бизден бир жумада 1-2 смска жазып коюп, ой, эч ким иштебей атат, болбой атат деп эле ушинте беришет да. Кээбирки кыздар сурайсың да, канча смска жаздың десең, бир 20 же болбосо 30 айтат да. Анан андай болбойт да. Бул жактан и то 20-30ду бир жуманын ичинде жазган да, анычы андай болбойт. Негизи стабилдүүлүк керек да. Качан стабильно иштеп, качан график менен иштеп баштасаңар, ошондо результат болот да. Мисалы үчүн силер Швеяга деле айтып коеюн, мисалы үчүн Швеядан деле бир фасон кийимди алып алдыңар. Фасон кийимди алып, аны кечке тигип атасыңар, 2-3 күнгө жок болуп кеттиңер, эс алып. Анан кайра келип бир күндө келип бир 20 штук тигип койдуңар, анан жуманын аягында канча сом айлык аласыңар? Башкалар болсо 8 миң, 10 миң айлык алып атса, силер болсо 1000 сом, 2000 сом алсаңар, андай результатыңар ошо өзүңөр кылганыңардын ишиңер да. Ошондуктан бул жакта деген көп нерсе өзүңөрдөн зависит этет да. Бирөөнү күнөөлөбөш керек, наставницанын мойнуна илбеш керек да. Бул жакта бүт баары өзүңөрдөн зависит этет да. Качан өзүңөр бир чечимге келип аракет кылсаңар, ошондо гана өзүңөр ийгилигиңердин жана ошо тапкан акчаңардын үзүрүн көрөсүңөр да, обязательно. Эми өзүң жөнүндө айта кетсең болот, мурунку пабеликке чейинки айгерим кандай, анан азыркы айгерим кандай? Ортодон бир 2 жыл өтүптүр, Кандай өзгөрүү болду? Кандай десем, мен өзгөрүштөрүм деле жок, бирок пабеликтин эмнесине ыраазымын. Анткени пабелик мен кандай десем, ой жүгүртүмдү ошо көбүнчө эле айымдар баягы өзүн тыштап салат го. Тыштап салат. Көптүн баягы өзүн акыркы орунга коюп коет, ошондой нерселерден алыс кылды да, мындайча айтканда. Даже элементарно да өзүңө барып крем ала албаган күндөрүң болот да. Балдар менен чыга албайсың го көчөгөчү, анан же базарга чыгып, базарга барып кыдыра алып, косметика ала албайсың, ошондой да жактар болду да. Анан бул жактан эң негизгиси эле ошо өзүңө баягы каржылоо, камкор көрүү, ошо өзүңдү баягы карап дегендейчи. Ошондой сторонаң, экинчи сторонаң бул өзүңдө уверенность пайда боло баштайт. Анан, конечно, албетте акча таба баштасаң, уже өзүңдү өзүң каржылап каласың да. И үйдүн ичинде дагы, мисалы үчүн азыркы учурда мен кайнатам бирок иштегенимди билбейт, азыркы учурга чейинчи кайнатама билгизбейм. Анткени билбейт. Күйөөмө да айтсам, айтпагыла. Баары билет, бирок кайнатам билбейт да. Анткени кайнатама өтө сүрдүү киши, анан мындай эме юрист да, аябай катуу киши да, анан
коркобуз да баарыбызча айткандан. Кайненем болсо билет эң биринчи ошо айлык алганда ошо кайненемди барып базарга алып барып от үйдө кийиндиргем да. Анан аябай ыраазы болгон, азыркы учурга чейин ошо подружкалар. Анан туулган күнүнө дагы ошо беркинде жана смартфон, телефон алып бердик. Кайненем азыр 63 жашта да. Анан телефонду алып бердик, баары эле смартфон көтөрүп атат депчи. Анан мен колдоно албайм го деп атып, болбой үйрөтүп атыр. Сонун эле көтөрүп жүрөт, азыр WhatsAppка кирип кадимкидей эле уже үйрөнүп калды да. Анан бул жакта мындай айтып кетчү нерсе, акча тапкандан кийин баягы иштеп өзүңөрдүн ордуңарды таап калсаңар, үйдөгүлөр деле уже силерди сыйлап калат да. Мен Кудайга шүгүр, ата энем жок болсо дагы баягы кайненем кайнатам мени өз кызымдай эле көрөт да буга чейин элечи. Анан азыркы учурда ошо фабрикте иштегенимде дагы ал пластикпен алар өздөрү да мындай сыймыктанышат да. Канча подружкалар ким менен отуруп калса деле, ой Айка иштеп атат, Айка мынтип атат деп мени мактап турушат да. Телефон менен эле отуруп алып бүткөн акча таап атат деп аябай эметип калышат да. Анан ал деле мен үчүн сыймык да. Кайненем ушинтип айтып койсо деле ошо сүйүнүп калам да. Бирок кайненем эч качан мындай өзүнчүндай адам да, мындай бетке айтып мактабайт, бирок мындай элдерден угам да. Менен мактап атат депчи. Так, Кудайга шүгүр, уже кайненем менен уже 10 жылдан бери бир үйдө чогуу жашайбыз, эч кандай мындай эме болгон эмес да биздикечи. Азыркы учурга чейин баары жакшы. Анан өзгөрүүлөрүм ошол, баягы мурунда кандай десем, уже фабрикке келе электе мен мамамды жоготком. Ошол мезгилде кандай десем, баягы өзүң тыштап саласың го. Тыштап, кечке ойлонуп, ыйлап, переживать этип, ошентип эле жүргөн убактыларым эсимде да. Андан кийин эле ошентип ошо фабрикке киргенден кийин мени мындай алаксытып кетти деп айтсам болот да. Бул жумуш мен көп нерсени алып кетти. Баягы уже үйдө болуп аткан проблемаларды ойлонбойсуң, баягы көп нерселерге маани бербейсиң да. Ужечи баягы өзүң эле жумушуң менен бир нерсени ойлонуп баштасаң деле тияктан кыздарың жаза калат же болбосо баягы эртерээк үй жумушун кыла калып жумушуңа кирейинсиң да. Анан шашып түшүп эле ошентип атып басына мындай бош эмесмин да, ойлонгонго убакыт калган да. Ошентип атып эле уже мындайча айтканда баягы ичимде болгон кайгы эмелердин баары меники мындайча айтканда кетип калды да. Кудайга шүгүр, азыркы учурда уже баары жакшы. Ошондуктан фабрик мындай көп нерседен алаксытат да. Эгерде алаксып действительно иштеп кетсеңер, мындай өзүңөрдүн ден соолугуңар да жакшы болуп калат да. Мындай ойлонуп адам көп ойлонгон сайын ушунчалык ден соолугу кете берет да. Ошондуктан көп ойлонбош керек. Ойлонсоңор өзүңөрдүн келечегиңерди ойлонгула да, жакшы позитивдүү настрой менен да, бирок эч бир кайгырбаш. Бул жашоодо кайгырбай, жакшы балдарыңардын ошо жакшылыгын тилеп, балдарымдын жакшылыгын көрсөм экен деп ошентип өтүш керек экен да. Биз болсо кайгырып эле, баягы болбогон нерсеге эле переживать этип отура берет экенбиз да. Ошол туура эмес экен. Биз качан өзүбүздүн настроюбузду оңдоп, ой жүгүртүүбүздү оңдосок, ошондо гана жашообуз өзгөрөт экен. Эгерде дайыма налып эле, меники эмне үчүн мындай, тийлерки мындай деп ошентип налып берсеңер, Аллах таалам деле ошондой кыйынчылыктардан дагы оор кыйынчылыктарды берет экен да. Ошондуктан өзүңөрдөн өйдө жашаган адамдарды карабай, өзүңөрдөн төмөн жашаган адам шүгүр деп жүргүлө деп айтат да, бекеринен айтып. Силер дагы дайыма жакшы позитивдүү настройдо, жакшы ой менен жашап, келечегиңерге мындай жакшы настройлор, жакшы пландар түзсөңөр сөзсүз түрдө болот да. Ошондуктан эч качан кайгырбагыла, баары жакшы болот, Кудайым буйруса. Бул жактан суроо берип атат, намаз окуйсузбу дейт айгерим. Ооба, Кудайга шүгүр намаз окуйм, уже көп эле болуп калды, бир 6-7 жыл болуп калды намаз окуганыма. Бирок пока оронуп эмете элекмин, хиджаб кие элекмин, ниетим бар. Бирок мындай өзүм скромно эле жүрөм, Кудайга шүгүр. Канча жаштасыз? Мен быйыл 26 жашка чыктым. 26 жашка чыктым, азыр ошо 26. 93 жылкысың ошондо, э? Ошон 93 болуп калган да. Жакшы экен. Анан директор статус үчүн ошо катталгандан бери канча каталогду ачтың өзүң? Иштеп, прям аябай жакшы иштеп, канча каталогду ачтың? Мен жаңы февраль айында регистрация болсом, марттан баштап иштеп баштадым. Мен ошо Инстаграмда иштегенде, мындай ошол мезгилде аябай эме болгонбу билбейм, бирок
күнүгө бир 10 киши 15 кишиге чейин тайып ичим да. Менин рекордум бир 18 киши болгон да. Бир күндө 18 киши киришчим. Вообще мен жаңы келгенде группадагы кыздар да аябай таң калчу да. Айгерим, сен Кыргызстанда туруп алып ушинтип иштеп атасың депчи. Мен ойлоп көрсөм, ошо мезгилде Россия, эме Казакстан бүт прям көп эле мамлекеттердин кыздары эметип кетиптир да. Ошондуктан эми аябай жакшы болгон окшойт да ошол мезгилдечи. Билбейм, же мен өзүмдүн баягы настроением болсо керек Мен ошо азыр өзүм отуруп ойлойм да, кээде эмнеге ошондой настрой кылбай атам депчи. Азыр ошол настройго кириш керек болуп атат. Минимум болбой калды дегенде мен күнүнө бир 3 новичок табышым керек болчу да. Таппасам мен уже мындайча айтканда орукчан болуп калгам да. Обязательно табып, киши табып, регистрация кылып группага кошпосом, мен все уже түнү менен уктабайм да, андачы. Анан ошентип эметип жүрүп, получается, ошондо мен февралда регистрация болдум, марттан баштап иштеп баштадым. Эң биринчи ошо 8 мартта, по-моему, 9 мартта ошо биринчи новичогум келген экен да, ошондон баштаптырмын да. Ошол күндөнчү. Анан марттан иштеп баштасам, получается, декабрда ошо директор статусун ачкам да. Ортодон мен 3-4 ай иштеген эмесмин, это получается эмеден августтан баштап ноябрга чейин иштеген эмесмин. Ошо август айында мен папам кайтыш болуп калган. Анан жумуштун баарын таштап салгам. 4 ай, по-моему, вообще иштегим келбей калган да. Даже WhatsAppка кирбей калгам. Эми вообще мындай уже эчтеке кылгым келбей калган да. Кадимкидей настроем жок, бирок өзүм настраивансам дайыма жазып атып, поддержка кылып атып мени алып келген да. Анан ошондон кийин мен катуу иштеп, анан получается ошо декабрь, по-моему, же ноябрдын аягынан баштаппы ошо катуу иштеп, анан сразу эле статустун артынан статустарым ачыла баштаган да. Мен көп эле кыздарым кетип калган ушул мезгилдечи. Бирок иштегенде кыздар болгон экен, ошонун арасынан мен дагы катуу иштеп, ошол эменин баарын унутайын деп катуу иштеп, анан ошол результат вице-директорду ачтым, бир каталогду. Анан кийин 2 каталог старший вице-директор болдум. Анан уже директорго секирип, ошондон бери дагы ушул түшө элекмин. Жакшы экен. Анан директор болгондого биринчи 3000 балл жабылганда кандай момент болду эле, өзүң кандай сездиң эле ошондо? 3000 баллды кайсы убакта көрдүң эле? Негизи биз баягы эме болгондо көп аябай ошо 3000 баллы аябай күтөсүң го. Мен башында иштеп атканда вообще балдарга маани берчү эмес экенмин да. Азыр болсо кээде кыздарым бар, 100 балл болсо, 150 балл болсо да мага жөнөтүп алып, Айгерим меники мынча болду деп жөнөтүп беришет да. Мен болсо жаңы келгенде билбейм, новичок эле табыш керек. Менин целим ошо новичок болсо керек да. Вообще мындай балдарды карачы. Ошо как раз кайрадан жаңы иштеп баштаганда вице-директор статусун, по-моему, же старший лидер болгондо, ошондо наставницам айтты мага: Айгерим, сен уже мончо болуп калыптыр, ты уже старший лидер деген да. Анан мен ошондо кирип караганда атак мындай вообще биринчи жолу ошондо атак эмесмин да. Анан ошондо кирип кичине кызыгып карап баштагам да. Анан кийин эме директор статусун ачканда дагы ошондо наставницам жазган магачы: сен уже мынча калат, мынча жетпей атат деп экөөбүз эле переживать этип эметкен. Ошентип түн болгондо ошондо 3000ден ашкан болчу да. 3000ден ашканда прям уже баары уктап атат, эмне кыларын билбейсиң. Отурасың биякта, наставницам азыр аудио жазып атат да, мен биякта ыйлап атам отуруп алыпчы. Анан сүйүнүштөн да отуруп алыпчы. Анан күйөөм айтайын дейм да, же эметип анан кийин ал бир маалда карап калды, сага эмне болду деп ушинтип мен болсо ушуну директор секте ачтым депчи. Ошентип айтсам, ал болсо түшүнбөйт да. Анан молодец деп коет да. Анан кечинде зарплатам түштү. Зарплатам 33 миңби же 36 миңби ушундай түшкөн да. Ошону түшкөндө күйөөмө көрсөтсөм, сен телефондон көрүп ал эле сүйүнүп элесиңби депчи. Ал да баягы ишенбейт дегенчи. Анан болсо кичине куттуктап койсоң болот деп ошентип эме кылгам да. Я помню, ошентсем анан куттуктап бетимен өп, молодец, мындан да дальше больше өсүп ошентип ийгиликтерге жете бер деп ушинтип койгон болчу. Анан баягы акчаларымды чогултуп, ошондо получается декабрда ачсам, акчамды июльда алгам да. Июльда алып, ошого чейин кантип чыдап жүрдүң? Албай.
эме кылып аптырмын, аябай мындай тырышып акчага эме болчу, чогула берсин десем керек да. Чогула берсин десем керек. Мындай вице-директор болгондо эле эме ип ачып алышат го. А мен да как-то шашылып да, акчам чогула берсин дегенби же билбейм өзүм делечи, анан что-то шашпаптырмын өзүм деле ойлоп көрсөмчү. Анан ошо жайында барып ачтым. Жайында ачып, анан мен биринчи жолу ачып аткандыктан Кыргызстанда эч ким жок болчу да мага жардам берип баягы үйрөткөнчү. Анан бир жума жүрдүм го документтер менен, бир жума жүрүп вообще эме болуп кеткен да, нерсе болуп кеткен да. Анан күйөөм болсо уже айта баштады, көрдүңбү бул болбогон нерсе, анан тиндей мындай дегенде баягы духум түшө баштайт экен. Ошентип ошентип атып бир жумадан кийин документтерим бүттү. Анан каталогдун аягында акчамды которуп беришти, 240 түшкөн счетума. Анан ошо үйгө что-то катып атат. Мен телефонум эме болуп калды да, ысып кетти. Ысып кетип интернетим өчүп калды да. Меникиде да эме загрузка болуп көрүнбөй атасыңар дагы эле. Телефонум кичине катып калды. Улантып бересиң го, бир аз кичине салгандан кийин өзүнө келсе керек. Ошентип анан каяктан эметип калдым, токтоп калдым. Ошо акчам чогулуп, анан барып ошо каталог бүткөндө барып акчамды барып снимать этип алдым. Угуп атабы? Мага угуп атат, элге деле угуп атса керек. Ошо барып ошо 240 миңди алдым. Ага чейин ошо өзүм да ишенбей, башында азыраак эле сумма алып келдим. Анан күйөөмө келип көрсөтүп, анан кийин калган сумманы алдык да, ошентип. Ошо Кудайга шүгүр, көп эле нерсе кылып алдым ал акчага. Азыркы учурда кайсы статустасың, жана 3 жума сайын канча айлык аласың азыркы учурда? Азыркы учурда мен серебряный директормун. Серебряный директор болсом, ошо 50 миңден өйдө айлык алам. 50 миң, 60 миң ушундай айлыктар чыгып турат да. Ал товарообороттон зависит да, команданын товарооборотунан. Анан өзүң директор болгондон кийин алдыңдан директорлорду кантип өстүрүп чыктың? Мен алдымда ошо Карабаева Мерим деген биринчи менин директорум. Менден 89-жылкы эже. Ал экөөбүз почти башынан бери эле жаңы мен келгенден баштап эле менен чогуу иштейт. Просто ал башында баягы товарларды сатып жүрчү, мен бирок дайыма айтчумун, команда чогултуңуз деп элечи. Анан ошентип атып ал Инстаграмга кирип иштей албай койду такыр. Анан кийин Фейсбукка кирип иштегенди үйрөттүм. Фейсбуктан монтип иштесе болот экен деп, анан ошо Фейсбуктун нугуна кетти да, ал Фейсбуктун нугуна кирип уже бир-эки башында адам көз коркок кол батыр деп коет го, коркуп башында иштей албай аткан. Бирок ошо Фейсбукка кирип иштеп көргөндөн кийин, анан адамдар келе баштагандан кийин ошондо кызыгып, анан ал дагы команда чогултуп баштады да. Анан ошондо ал почти 8 айдай товар сатып эле иштеген да. Анан бирок дайыма 50 балл, 60 балл кылчу да, товарды жакшы сатчу. Анан ошентип атып постепенно ал дагы иштеп атып, мен деле айтчумун ага, ошентип өссөңүз ушундай айлыктарга чыгасыз деп мотивация бергенде деле ал деле үйдө отурчу да. Тем более госчулукта иштеп, анан декретте отурган экен да.
гос жумушта отуруп ал 5.000 6.000 айлык алчу экен. Анан ошентип анан айтчумун да иштеңиз деп элечи. Анан экинчи директорум болсо ал Нурмухамед кызы Гүлзада деген эже, ал дагы ошо үйдө отурат баласы менен, бала чакасы менен отурат. Ал дагы ошо иштеп атып, ал дагы декабрь, январдан баштап ошо директор статусун ачты, ал дагы экөө тең учурда иштеп атат. Азыр Карабаева Мерим старший директор болду. Нурмухамед кызы эме Гүлзада эже ал азыр директор статусунда, старший директорго да аз калды аныкы дагы. Көбүнчөсү ойлойт экен да, директорду ачкандан кийин болду, отура берсек болот депчи. Ошол жөнүндө да айта кетсең, Атыров жөнүндө дагы айта кетсең, көбүнчөсү ошол жөнүндө дагы маалыматы жок да. Ооба, көбүнчө деген ошо негизи эле баары эле ушинтип сурап берет. Мага да ушундай дайыма семинар өткөн сайын мага ушундай суроолорду беришет. Азыр Айгерим сен иштеп эле отурасың да, баягы акча алып эле отурасың да депчи. Сунуштарды жазбайсың да деп эле ушундай суроо бере беришет да. Анан жок, негизи эле бул жакта деген баягы эмгек кылбасаң, бул жактан да акча таппайсың да. Бул деген сетевой маркетингдин да баягы түрү болот. Сетевой маркетинг деген бул пирамида эмес да, биздикичи. Пирамида деген ал когда үстүнкү адамдар акча ала берет, астыңкылар эч качан өспөйт да. Ошондойду пирамида деп коет да. Биздики болсо сетевой маркетинг бул башка система. Ким качан иштесе, ошол өсүп кете берет да. Иштебегендер калып кала берет. Мисалы үчүн силердин наставницаңар иштебесе, бирок силер наставницаңардан кийин келип атпайсыңар, бирок жакшы иштеп кетсеңер, силер наставницаңардан деле ашып кете бересиңер. Канчалык деңгээлде силер иштеп, астыңардан көбүрөөк директор өстүрсөңөр, ошончолук силер алдыга кете бересиңер да. Ошондуктан бул жакта деген менин наставницам акчаларымды алып атат, наставницам эле жыргап атат деген сөздөрдүн баары бул жакка тиешеси жок да, табирликечи. Анткени наставница наоборот силердин өсүшүңөрдү каалайт да. Бул эң биринчи адам, который силерге жакшылык каалайт да. Иштеп көтөрүлүп кетсе экен деген тилекте жүргөн ошо наставницаңар. Ошондуктан наставницаны угуш керек дайыма. Анан Атыров боюнча айта кетсем, Атыров деген мисалы үчүн силердин астыңардан бир директор өсүп чыкты, бир директор өсүп чыгып, ал 3000 балл берип атса, силерде деген общий 5000 балл болуш керек да, 5000 балл обязательно. Анткени 3000 баллды деген тиги берки директоруңар өзүнүн командасы менен кылып атат да, ал уже отдельно бөлүнүп кетет силерденчи. Ал уже биринчи директорский ветка болот да. Анан эгерде силер деген получается ортодон 2000 балл дагы кылсаңар, ошону Атыров деп коет да. 2000 балл кылсаңар, ошондо гана айлыгыңар уже силер уже мындайча айтканда директор болуп, башка Атыров айлыгыңар түшөт да. Эгерде астыңардан 2 директор болсо, 2 директор болуп, экөө 3000 кылса, 6000, анан еще өзүңөрдүкү дагы алардан тышкары башка кыздарыңардан, башка веткаңардан дагы 2000 балл болуш керек да. 2000 балл бул деген силердин Атырыфыңар болуп иштейт. Эси 2000 балл Атырыф болбосо, анда айлыгыңар өтө эле аз түшөт да. Ошондуктан иштеп туруш керек, дайыма иштеп туруш керек да. Иштебесеңер эле уже айлыгыңар аз болуп калат. Ошондуктан канчалык көп акча табам десеңер, ошончолук Атырыфыңар жакшы болуш керек да. 3000 кылсаңар вообще эле шикарный зарплата болот да. Ошондуктан всегда Атырыф кылганга аракет кылыш керек. Золотой директор болгондон кийин, золотой директордон кийин уже 1000 балл эле болуп калат да Атырыф. Бирок андан деле канчалык Атырыфыңар көп болсо, ошончолук зарплатаңар көп болот. Ошондуктан көбүрөөк кылыш керек да, желательно. Ушул жерден эле получается, азыр сен канча ветка менен иштейсиң, анан именно кайсы метод менен иштейсиң? Адамдар кандай кылып каттайсың? Биз деген жаңы келгендечи, бизге деген вообще мындай баягы цепная реакция же болбосо морковка, анан сосиска метод деп атпайбы? Ромашка, солнышко методдордун түрлөрү бар го. Анан мен жаңы иштеп атканда эле ошондо видеолорду аябай көп көрчүмүн. Анан өзүмдүн наставницама айтсам, наставницам болбой койгонда, сен зачем бирөөлөрдүн ордуна иштеп депчи, алар пусть өздөрү иштесин, алар иштеш керек, алар да көнүш керек депчи, алар үйрөнүп алса иштебей коюшат деген да. Анан ошентип эле мен постоянно ушу жана ромашка менен иштечимин да.
ромашка, то есть бүт эле тапкан адамдардын баарын өзүм астыма каттай бергем да. Получается, мен уже канча директор статусун ачканда эле бир где-то 2000ден ашык адамды өзүм каттап койгом да. Уже мындай чыкканда команда мындай эле көп эле болчу да. Анан баарын эле өзүмө каттай бергем да. Бирок ошон үчүн меники рост медленный болгон, бирок зарплатам жакшы да. Мисалы үчүн азыр көбүнчөлөр эле бриллианты командасында сосиска метод деп мактай беришет го. Бирок сосиска метод менен иштегенде, конечно, бат өсөт экен, бирок зарплаталар аз экен да. Ошол бриллианты командасынан мага кыздар жазып калышты. Сен канча айлык аласың деп, ошо мен как раз директор статусунда болчумун. Ошентсем мен, по-моему, 36 ушундай айлык алчумун да. 36 чыкты меники десем, ал болсо меники 18 чыкты дейт да. Эгерде сосиска метод менен иштегенде зарплатанын разницасы өтө эле эме болуп калат да. Почти наполовину да, неге кетип калат да, глубинага кетип калат да. Ошондуктан эгерде зарплатаны жакшы алам деп, эгерде катуу иштеген болсоңор, мындай солнышко метод деле жакшы да, бирок шашпай өсөсүңөр да. Эгерде бат өсөм, бирок акча кереги жок, статустар керек, бат эле өскүм келип атат дей турган болсо, анда сосиска метод менен иштей берсе болот. Бирок башында мен ошо жалаң эле ошо ромашка менен иштечүмүн, азыркы учурда ошо уже сосиска методдарды кылып атам, потому что уже астында кыздарым бар да, көп элечи. И ошондуктан уже сосиска метод менен иштеп атабыз. Получается, сен ромашка метод менен иштеп отуруп эле анан директор статусун ачып койгон экенсиң да, э? Ооба, мен сосиска метод менен иштегениме бир иштейбиз да. Мисалы үчүн биз деген баягы көчөгө чыгып, ары бери чуркап, товарларды ташып, анан тааныштарыбызды чогултуп, ошентип иштесек, мисалы үчүн азыр бриллиант командасы онлайн система деп коет, бирок алар онлайн эмес эле, алар офлайн иштеп атат да. Биз ошентип иштей турган болсок, биз алардан грамотныйракпыз да. Биз аларга караганда көп нерсе билебиз. Алар болсо элементарно азыркы жаңы система менен заказ кетире албай отурат, а биздин кыздар уже бул методду деле үйрөнүп алып, уже шыпылдатып эле заказдарын кетирип атышат да. Ошондуктан биз мындай айтканда систематический жактан, обучение жактан биздики деген күчтүүрөөк да. Алардыкы болсо более психология жактан адамдар менен сүйлөшүп, алар ошентип контакт түзүшөт да, баягы живой общение кылышат да. Анан ошо негизи эле ошо Батырханов айтып кетет, баягы онлайн системаны мен чыгаргам деп, анан көбүнчө кыздар эле Батырхановго рахмат, ошо онлайн системаны таап чыккан деп ушинте беришет го. Негизи ошол жакта мен күлкүм келип кетет, анткени 2013-жылы эле Мариям Умарова ошо онлайн система менен иштеп, ал бүт эле ошо Мариям Умарованын системасы да. Ага чейин Мариям Умарованыкы деле Наталья Пшеничникова деген бар. Ошол эле иштеп, Мариям Умарованы ошо интернет аркылуу тапкан да. Одноклассники аркылуу табып, командасына кошуп келген да. Ошондуктан бул система ошо Мариям Умарованын эмеси структурасынан башталат да. Бул өтө мындай ошибочный версия да, что Батырхановдор баштады депчи. Ошондуктан буну дайыма билишиңер керек. Эч качан мынтип бул Батырхановдун системасы экен деп ойлобошуңар керек да. Онлайн система бул Мариям Умарованын. Ошондуктан бул системаны өтө мындай колдонуп эметкенсеңер болот да, иштесе болот. Чем көчөдө жүрүп биз монтип эметкенге убактыбыз болбосо дагы, зато биз үйдө отуруп ушундай иштеп атканыбызга өзүбүз биз молодецпиз деп өзүңөрдү мактап коюшуңар керек да. Сөзсүз түрдө да. Биз эгерде ушул эле өзүбүздүн билимибиз менен, ушундай сүйлөп аткан нерсебиз менен барып элдерди чакырып, элдер менен иштеп региондорго чыккан болсок, биз деле ошол эле алар кылган нерсени биз деле кыла алабыз да. Просто биздин азыр деген региондорго чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Бирок биз үйдө отуруп эле кылып атабыз. Бул вообще эле сонун нерсе да. Ошондуктан биз молодецпиз деп өзүңөрдү мактап койгула. Сонун экен. Сен көбүнчөсү жалаң эле онлайн менен иштейсиң, анан мындай негизи бир жактарга чыгасыңбы, мастер класска болобу же бир жака болобу, холодныйга чыгасыңбы, негизи живой офлайн?
Жок, мен мондай мастер класс вообще? ушундай вообще эмете элекмин, чыга элекмин. Быйыл ойлоп аткам ошо офис ачсамбы депчи. Жай жаз келе баштап ушул офис ачып анан ошентип иштетсемби деп өзүмдүн районуман ачайын десем, бул жакта баягы өзүмдүн эле тааныштарым, анан баягы проходимость аз да, анан проходимость жакшы жерден ачыш керек, айылдардан ачыш керек дейт да. Бирок айылдарга чыкканга менин возможностьум болбойт да. Анан 3 балам азыр уже школ башталса, баягы мектепке ташышым керек, садикке ташышым керек. Анан азыркы учурда өзүм үч бойлумун, 4-баламды күтүп атам, Кудай буйрса. О, сонун экен. Ооба,